Assalamu alaikum. How are you today? What's up? Деп Америкадан сіздер менен Мирлан. Бир нерсени айтайын дедим. Ушул Америкага келем дегендер, жеке эле бардык биздин кыргыз туугандар, кыргызстандыктар Америкага келсеңер дагы, Америкага келбесеңер дагы бир нерсени эске тутуп алгылачы. Англис тилин үйрөнгүлө. Англис тили бул дүйнөлүк тил да. Дүйнө жүзү англисче сүйлөйт да. Мисалы биз кичинекей кезде биздин ата-энелерибиз айтышчы да. Мен өзүм шаарда чоңойгом, бирок кыргыз мектепте окугам да. Кыргыз мектепти бүтүп, анан кийин университетте баягы кыргыз орус славян университетин бүткөндүктөн ал жерде орусча да. Анан шаарда өмүр бою чоңоюп калганын себеби дагы орус тилде көп ал жерде сүйлөйт. Бирок ошентсе дагы мен баягы 3 ай каникул сайын айылга барып, айылдагы туугандар менен, достор менен сүйлөшүп берип, мен кыргыз тилине, кыргыз маданиятына, кыргыз каада салтына ошон үчүн жакыныраакмын да. Ошол себептен мен сыймыктанам, өзүмө дагы, балдарым дагы кыргыз тилинде так сүйлөйт. Үйдө дагы кыргызча сүйлөшөбүз. Эч качан мындай орус тилин мен мындай каршы эмесмин, бирок орусча да билишет, кыргызча да билишет. Бирок мен балдарымды, менин ата-энем мисалы үчүн мага орус тилин билсин деп мындай аракет кылган да. Бирок кийинки ата-эне биз болуп атпайбызбы? Кийинки поколение биз болуп атабыз. Анан ошого себептен мен мисалы өзүм Россияда да болгом, Казакстанда да болгом. Анан чет азыр мына Европада да болдум, азыр Америкадабыз. Анан бир ой келип атат да. Эмне себептен биз бардык нерселерди мындай өзүбүздүн тилибиз турганда башка бир тилди колдонушубуз керек. Мындай силерге суроо да. Мисалы өзүңөрдүн оюңарды жазып кеткиле бул боюнча. Ооба, кээ бирөө шаарда төрөлүп өсүп калып кыргыз тилин билбей калган ал күнөөлүү эмес. Бирок мына азыр баштаса кеч эмес го. Эмне себептен бүт мындай жазуулар, эмне себептен көчөнүн аттары, кандайдыр бир менюлар же бир өзүбүздүн тилде эмес. Казакстанга барсаңар бүт баары казакча жазылган. Казакстанга барсаңар, Казакстанда мен биз болгом көчөлөрдүн аттары, ошондой эле көчөдө илинип турган тамгаларынан бери бүт баары казакча жазылган. Бизде бардыгы орус тилинде жазылган. Анан ошол себептен биздин сүйлөгөндөрүбүз орусча аралашып кетет да. Ошол себептен кыргыз тилин, кыргыз саясатын жүргүзүш үчүн биз кийинки муун бул эми баягы улуттук маселе болуп атпайбы? Ошол себептен биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди сактап калалы десек, кыргыз экенин, өзүбүздүн традициябызды, обычайлерди, каада салттарды, үрп адаттарды сактап калгыбыз келсе, анда биз ошол нерселерден башташыбыз керек. Мисалы үчүн, силердин атыңар жана ошондой эле фамилияңар бар, Анан отчество деген нерсе бар. Отчество деген нерсени алып эле салыш керек. Менимче, ар бир адам өзүнүн атасынын атын алып жүрүш керек. Мисалы Иев, Ов, Овна деген нерселер бизге вообще тиешеси жок да. Мен бул маселени эмне себептен көтөрүп атам? Себеби мен чет өлкөгө чыкканда мен үчүн менин фамилиям узун да. Мисалы Шаршыналиев да, менин чоң атамдын атынан коюлуп калган. Бирок мен чоң атамды Шаршыналиев бергел деп чакырчу эмес да эч качан. Потому что анын аты Шаршыналы болгон да. Бирок менин чоң атам өтүп кеткен да. Анын достору, анын убагында жашаган канчалаган адамдар уже о дүйнөдө да, мындайча айтканда. Анан бирок мисалы менин папамдын, атамдын, мындайча айтканда, чоң атам эмес, атам болуп калат да. Атамдын атын мен өзүмдүн фамилиям болуш керек да. Менин атамдын аты мисалы Солтонбай да.
Солтонбай болгондо менин атым Мирлан болсо, фамилиям Солтонбай болуш керек. Ошо түшүнүп атасыңарбы логиканы? Болду. Анан отчество деген нерсенин кереги жок. Мен муну билгенимде, эгер мен просто Америкага келип түшүнүп калдым, жолдо келатканда ар кандай мындай фамилияны айта албай кыйналышат, анан жазып салышат. Мындай загранпаспортто отчествоң болсо да жаман да. Мен мисалы загранпаспортко отчествону ошон үчүн койдурган эмесмин. First name, last name деп, бул Америкада балким бүткүл дүйнөдө көбүнчө ушундай болсо керек. Биринчи first name жазылат, аты, андан кийин last name, фамилиясы жазылат. Ошол себептен эгер кимде ким менин оюм менен бирге болсо, азыртадан баргыла дагы өзүңөрдүн first name'иңерди, анан last name'иңерди алмаштыргыла. Жана of, ef деген нерселерди алып салгыла, потому что ал бизге тиешеси жок. Кыргызга эч кандай тиешеси жок. Бул бир. Экинчиден, эмне себептен мен силерге айтып атам англис тилин үйрөнгүлө деп. Мен силерге баягындай жакшылык эле калып атам да. Чет өлкөгө чыкканда орус тили мындайча айтканда уже модадан чыкты да, мындайча айтканда мода бүттү уже, анын поизи келди, давно эле келген да. Биз эми өзүбүзчө эгемендүү мамлекетпиз. Келгиле андан көрө Кытай тилин же болбосо англис тилин үйрөнөйлү. Экинчи тил кылыпчы. Кыргызстандын ичинде адамдар толугу менен кыргызча сүйлөп, экинчи тилде бул англис тили кириш керек да. Мектептерде көчөлөрдүн аттары керек болсо англисче жазылсын. Мына ошого мен замын. Келген туристтер, туризмди өнүктүрөм десеңер, бир англисче сөзүңөр жок да көчөдө. А бияка келсең бүт баары англисче, ошон үчүн анан биздин кээ бир туугандарыбыз англисче билбегендерге, өмүрү англисче тамганы тааныбагандарга кыйын эле болуп атат да. А эгерде көчөдө ошонун баарын англисче жазып кое турган болсо, мектепте жакшылап баягы замудренный, татаал английскийди үйрөткөндүн ордуна мындай жөнөкөй хотя бы элементарный нерселерди жакшылап үйрөтүп, программаны өзгөртүп, көбүрөөк мындай ошол нерселерге басым жасаса кандай болот дейм да. Албетте мунун баары келечекте бизге окшогон мындай сезип, билип калган адамдар айтып отурса коомго жетет деп ойлойм. Экинчиден, мен улутчул эмесмин, бул замандын талабы. Себеби дегенде мен орус тили менен Турцияга келгенде эле мен орус тилим түгөндү да, мындайча айтканда. СНГнын ичинде ооба, сен орусча билсең да СНГнын ичинде жүрө аласың да, кенен кесип. Бирок СНГ бул өтө кичинекей эле жер болуп атпайбы? СНГ менен башка дүйнө жүзүн салыштырсаң, дүйнө жүзү чоң болуп атпайбы? Аалам чоң болуп атпайбы? Индия, Пакистан, ар жагы тиги Австралияга барасыңбы, Японияга барасыңбы, Кытайга барасыңбы, Кореяга барасыңбы, кайсыл жерге барбасаң, англис тил, Европага барсаң деле англис тил, бүт баары англис тилде сүйлөйт. Келгиле, замандын талабы менен жашабайлыбы? Замандын талабы менен жашап, заманбап ой жүгүртүүлөрдү жүргүзүп, керек болсо Кытай тилин киргизейли, үчүнчү тил кылып. Себеби дегенде азыр Кытай өнүгүп атпайбы? Кийинки технологиянын баары кытайча жазылышы мүмкүн. Кытай бизге кошуна болуп атат. Ошол Кытай тилди үйрөнүп койсок деле жаман эмес. Мен айтпайм орус тилди таптакыр ундуп койгула деп. Орус тил сабак катары кирсин, бирок мамлекеттик деңгээлде мисалы мамлекеттик деңгээлде бизде экинчи тил болуп эсептелинип атпайбы? Биринчи тил кыргыз тили болсо, экинчи тил бул баягы бирөө официальный, бирөө государственный язык болуп атпайбы? Экинчиси орус тили болуп атпайбы? Туурабы? Ошо экинчи тилди англис тилине которуп койсо эмне болбойбу дейм да. Замандын талабы да булчу, кандай дейсиңер? Давайте, ийгилик баарыңарга.